Assalamu alaikum. Sizler Tez Xabar kanalын көрүп жатасыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Tez Xabar каналы дагы да болсо Оштогу сатыла турган батирлерди көрсөтүүнү улантып жатат. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Биз Ош шаарындагы Ош кичи районундабыз. Туугандар. Биз Абсамат Масалиев атындагы чоң проспектиде турабыз. Ал эми бизден оң тарапта Ош районундагы базарчык жайгашкан. Базарчыкка жетпестен мына ушул Ош Ойл заправкасы менен сол тараптагы Сейилдөө багынын ортосу менен түп-түз эле Жим көчөсүнө киресиздер дагы 100 метрден кийин мына ушул көрүнүп турган көп кабаттуу үйдөн Жим 9А дарегинен 2 бөлмөлүү батир сатылат. Биз Масалиев көчөсүнөн түп-түз эле Жим көчөсүнө 100 метр кирип келгенде жолдун сол тарабында мына бул 5 кабаттуу болгон үй жайгашкан. 5 кабаттуу үй. Мына ушул 5 кабаттуу үйдүн экинчи подъездинен түп-түз эле 4-чү кабатка көтөрүлөсүздөр. Сатыла турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул 4-чү кабатта жайгашкан. Анда ошол жерден жолугушабыз. Экинчи подъезд аркылуу биз түп-түз эле 4-чү кабатка көтөрүлүп чыгып келдик дагы. Маңдайдагы мына ушул 28 номурдагы 2 бөлмөлүү батир сатылат экен. Азыр үйдүн ээсинин иниси бизге үйдү көрсөтүп бермекчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Жакшы, рахмат. Анда үйүңүздү бир катар көрүп чыгайлы. Киргиле кел. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей, бул бөлмө прихожка экен. Холл. Бөлмөнүн полдору бардыгы жыгач. Ошондо бул батир бардыгы жыгач менен болгонбу? Бардык мына коридор, мына кухня, спальня, зал бардыгы жыгач болгон. Жыгачтан экен, полдору. Жыгачтан болгон. Жакшы. Анда биз бутту чечип бир катар көрүп чыгайлы. Биринчи анда кухняңызды көрүп чыгайлы ака. Ана бисмилла деп туруп мына кухнясы экен. Оң тараптагы биринчи эшиктен кире турган болсок, кухнянын дубалдары дагы бардыгы моющий обойлор менен жасалып, потологу шпаклевка болуп, потологу дагы теп-тегиз болуп турат. Бул бөлмөнүн дагы полу жыгач. Бардык газ плита, холодильник, бардык нерсе ушул жакка кирип кетет экен да. Бул под заказ жасалыптыр да. Под заказ жасалган. Бардык мебелдери. Жакшы. Узун туурасы канча бул бөлмөнүн? Узуну 5,5, туурасы 3,5. Узуну 5,5, туурасы 3,5, Жакшы. Аябай сонун. Анда мына ушул кухнядан ары сыртка чыга турган болсок, бул жакта кухнядан ары балкону дагы жайгашыптыр. 3,5га 1,20 экен бул балконун аянты. Кийинки бөлмөлөрдү көрүп чыга турган болсок, экинчи бөлмөсүнө кирейли. Сол жактагы мына ушул экинчи эшиктен кире турган болсок, бул бөлмө спальный бөлмөсү. Мынакей. Бул бөлмөгө дагы гүлдүү обойлор менен моющий обойлор чапталыптыр. Бул бөлмөнүн узун туурасы канча болуп калат ака? 4,5 4,5. 4,5га 4,5 узуну туурасы, полу жыгач, чугунный отоплениялар, батареялары коюлуптур. Үйдү раса жылытат экен. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Чугунный батареялар коюлуптур. Күн батыш тарабында пластик айнек терезелери коюлган. Бул бөлмөнүн оң тарабына дагы мына ушул бөлмөгө ылайыкташтырылып, под заказ мына бул 3 канаттуу эшиги менен шкаф жасалыптыр. Аябай сонун. Жакшы. Анда 3-чү бөлмөгө кире турган болсок, бул сол жакка мына ушул коридор аркылуу түз келип туруп, бул жактагы бөлмө зал. Чоң бөлмөсү. Зал экен. Бул жерге дагы ар кандай телевизорлорду коюп, башка дагы өзүңүздөр калагандай кылып ичини толтуруп алсаңыздар болот экен. Бул бөлмөнүн узуну туурасы 5ге 6 метр. Узуну 6 метр, туурасы 5 метр. Мына өтүп чыгыш стилине окшош болгон гүлдүү обойлор менен чапталып жасалыптыр. Бул бөлмөдө дагы күн батыш тарабында чоң сплошной пластик айнек терезелери коюлган. Батареялары чугунный. Сонун. Бул бөлмөнүн дагы полу жыгач. Жакшы. Анда бул бөлмөдөн чыккандан кийин чоң эшиктен киргенде сол тараптагы эшикти ача турган болсок, бул жак ички даараткана. Даараткана полу дагы потолокко чейин кафелденген. Бул жерде раковинасы менен унитаз мына ушул дааратканада жайгашыптыр. Жакшы. 1,5га 1,5 аянты.
Ал эми кухнянын оң тарабындагы бөлмөгө кире турган болсок, бул бөлмөсү ванна. Ванный бөлмө. Ваннадагы полдон потолокко чейин кафелденген. Аристону коюлуптур. Бул Аристон 100 литрлиги окшойт менимче. 100 литрлик Аристон. Аябай сонун. Бул бөлмөгө дагы раковиналар коюлуп, ваннасы коюлуп, кир жуучу автомат машинасы дагы мына ушул бөлмөдө жайгашкан. Дымоход дагы мына ушул бөлмөдөн чыгат. Аябай сонун. Жакшы. Киргенде эле мына прихожкасы өтө кенен экен да ка. Бул жер кенен, мына киргенде эле бул жак оң жакка бурулганда кийим иле турган вешилкалар бардыгын коюп коюпсуздар да, даярдап. Отопление раса ыстат окшойт. Отоплениясы жакшы ысыйт. Жакшы ыстат экен, Жакшы. Анда батириңиздерди бир катар көрүп чыктык. 2 бөлмөсү менен мына бул жакта кухнясын дагы көрүп чыктык. Ички размер аянттарын дагы бардыгын көрүп, ванналар, дааратканалары, балкондору менен бардыгыны көрүп чыктык. Эми бул батирдин кандай мебелдери калабы кетеби? Мебелдери бардыгы, кухняны немелери бардыгы, мына стенкалар бардыгы калат ушул жерде. Мебелдер бары калат. Палас немелерди алып кетебиз. Болгону паласты эле алып чыгып кетет экенсиздер да. Ооба. Паластан башка бардык нерсе калат экен. Урматтуу мекендештер. Өтө сонун. Документтери кандай анан бул? Документтери бардыгы так. Бардыгы так. Бул батирдин толук аянты канча? Канча метр квадрат? Толук аянты 62 квадрат метр. 62 метр квадрат экен, 2 бөлмөлүү батир, толук аянты 62 метр квадрат экен. Аябай кенен батир. Урматтуу мекендештер, көпчүлүк издеп жатышат мындай батирди. Жакшы, баасын канча дейсиздер эми? Баасын 38 миң. 38 миң доллар. Доллар деди. Кеми болобу? Кеми болот деди, аз-маз. Аз-маз түшүп берет экен. Аз-маз жолун кылып берет экен. Баасы 38 миң доллар. Кеми бар. Урматтуу мекендештер, көрүңүздөр, чалыңыздар, байланышыңыздар, жакса сатып алыңыздар. Өтө жакшы жашай турган, аурасы сонун болгон 2 бөлмөлүү батир экен.